Мыйзамды колдойм. Менде чакырылгандарга бир суроо бар да. Бүгүнкү күндө майыптыгы бар адам, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар скорыйды чакырам десе, өрт чыкса, ошол МЧС пожарниктер чакырам десе, милиция кызматкерлерин чакырам десе, мисалы сүйлөй албаса же көрө албаса, бул адамдар деген атайы санариптештирген бир кызматтардын түрлөрүн өзгөртүлдү беле? Мыйзамдарды кабыл алып жатабыз да. Маалыматыңар барбы? Мисалы деген сүйлөй албаган, уга албаган адам телефон боюнча милицияга чалам десе, кантип чалат? Дүйнө жүзүндө деген атайы санариптеш деген службалар бар. Маалыматыңар жок да, Уруксат болсо, Эльвира Шабалдиевна. Азыр Советпа атайын ошо МЧС менен бул эмен иштеп атышат. Бул маселелер каралат. Кандай кылып каралып атат? Бизде санарип службасы бар, министерствосы да бар да. Ошолор менен бирге иштеп атасыздарбы? Да, ошо менен чогуу азыр ошо совет бар. Ошо майыптыгы бар эмелер боюнча кеңешме бар, ошо кеңешмеде бул эмелер азыр каралып атат. Буну деген биз бир нече жылдан бери көтөрүп келе жатабыз, анан улам жылып калып атат да, ошо точно каралып атабы деп сурайын деп аткам да. Каралып атат. Атай службаларга ошондой возможностьтер киргизип атасыздар, Да, ошо МЧСке ошондой байланышка чыга турган жолдор алып каралып атат. Анан архитектура министрликтен бирөө барбы, Минстройдон? Угатам. Саламатсыздарбы? Бизде деген мамлекеттик ишканаларда толугу менен майыптыгы бар адамдар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн ошол адамдардын кирип чыгуусуна шарт түзүлдү дегенге биз мындай канча пайыз кепилдик бере алабыз да? Пандустар бар бүт жерде деп. Именно мамлекеттик ишканаларда. Эльвира Жаргалбековна, курулуш башталаардын алдында долбоор түзүлгөндө эле биздин ошол баягы СНИП деп коебуз. Курулуштагы нормаларды сөзсүз ал жерде ошо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын шарттары каралган. Алардын шарттары долбоорго каралмайынча мамлекеттик корутунду чыкпайт. Мамлекеттик корутунду ошол долбоорлордун ичинде каралгандан кийин курулуп жатканда көзөмөлдөөчү орган алардын салынышын көзөмөлдөп, же болбосо алар болбосо мындан ары баягы эксплуатацияга берилбейт. Бул шарттын баары каралган. Эски имараттарыбызда, Совет дöwрүнөн бери болгон имараттарыбызда ошондой жок болсо, биз сырткачы мына шаар ичи мисалы текшерип чыксак да, жок болсо анда кандай болот? Алар салабыз дейби, же кийин кепилдик беребиз дейби, кандай болушат да? Буну сиздер текшересиздерби? Баягы союз учурунда курулуп калганда чынын айтып атасыз, ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга каралбай калган шарттарды өзүңүздөр билесиңер, баягы шайлоо учурунда башка жерлерде мамлекеттик мекемелерде, мектеп болобу, бала бакча болобу же башка ишканаларда ошол баардык пандус, башка нерселердин баарын биз кошумча түрүндө жазаттырып кайра ордуларына койдуртуп келатабыз. Койдурулганбыз ушул күнгө чейин. Мен бул суроону эмнеге берип атам? Анткени менин коллегаларым деген ушул жеке ишканаларды, жеке ишканаларды, ишкерлерди 200 000 сом штраф салабыз дегенде мен каршы болгонум ошол себеп болгондо, биринчи мамлекет өзүнөн башташ керек. Мамлекет ишканаларды, ошондой пандустарды мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга шарт түзүп бергенден кийин анан башкаларга талап коюш керек деп, ошондуктан ошол мыйзам талкуулап атканда айтылган сөзүм болчу да. Мен суранат элем да. Биз эми протоколдук тапшырма берелик десек, башка нерселерге каражат табылып атат да. Мен ойлойм, буга деле мэрия каражат табат болуш керек. Минстройда шарттарды түзүп берип туруп каражат табат болуш керек, бюджеттен табылат. Давайте биз мамлекеттик ишканалардан биринчи баштайлы. Жеке ишканаларга силер деген уже мындай расмий түрдө ошондой жаңы үй салынып атса да ошондой пандустар болуш керек. Жаңы ишканалар салынып атса ошондойду шартты түзүп берили деп силер талап койсоңуздар, анда ошондо туура болот деп ойлойм да. Кандай дейсиздер? Кабыл алынды. Рахмат. Колдойм.